пункттерге түшүп иштешип, үй кылып, балдарын үй кылды эле. Алар өкөтөн өтүп кетишти. Анан ошо кайсы бир чулуундар кандайдыр бир жасалма немелер жасап алып, мындай жеринен, үйүнөн ажыратып, балдар ар жака тарап кетти. Ушул заманда Кудай ушундай адамдардан сактасын. Эми ушундай жаман адамдардан сактасын. Кудай ынанайын. Бирок ал заман, бул заман жаман адамдардан турбайт. Жүрөгү ырдаган акындардан, мына бүгүнкү жардам берем деп келген президенттин кеңешчисинен ушундай сыяктуу адамдар бар. Ошого мен кубанып турам. Мен бүгүн айтайын дегеним, президенттин кеңешчиси өкүл ушул кыздын, кенедей кыздын жүрөгүнө ушунчалык кыргыздын чоң миллиондогон элдери батып, мына кандай деп сүйрөдү, кандай жерде жүрдү, өзүнүн өмүрүн тобокелге салып жүрдү. Анан бул кыз баланын келечегин, кыз баланы эркелетип өстүрө албаган биздин коом күнөөлүү. Себеби дегенде күндө күн алысууга атабыз, кыздарды, келиндерди бычактап өлтүрүп, оозун мурдун кесип кылбагынды кылып атат. Ушундай шумпай заманга түшүп келдик. Бирок кыргыздын жигиттери эң бир эр жүрөк, эң бир намыстуу жигиттер эле. Мен дагы эле үмүтүм үзүлө элек. Ушул кызга бир бөлмө үй берип койсо, мына өкүлдөр Медер Омашевдин жүзүндө бар болгончун айтып атам. Биздин колдогонубуз ушул экен. Үркөрдө 3 киши эле отурабыз. Ал эми бир бөлмөлө квартира берип койсо, мына жүрөгү ооруган кишиге шарт дагы болот, жашаганга дагы стимул болот эле. Ушул кабар Садыр Нуркожоевго жетсе, ал киши сөзсүз жасайт деп ойлойм. Себеби дегенде өзүңөр көрүп турасыңар, көргөн нерсени көргөндөй айтышыбыз керек. Качан бизде бир 5-6 айдын ичинде 15 деген 20 мектеп бүтүп атты эле. Качан балдар, бала бакчалар жаңырып бүтүп атты эле. Качан жолдор бүтүп атты эле. Баягы эч качан иштебей калган аэропорттор, мына эмегеде Таласка да уччу элек, Баткенге да уччу элек го. Ошонун бардыгы өз ордунда келип атат. Биз жакшыны жакшы деп айталы, жаманды жаман деп айталы. Мен саясат менен ишим жок. Бирок бул Садыр Нуркожоевич келгенден бери кандай сонун иштер бүттү. Ошону көрбөй эле, шылып эле жамандай эле беришет да. Биздин арабызда ушундай адамдар бар экен. Жаман гана кара жакты көргөн, караны көргөн, кара жүзгөй адамдар бар экен. Ошондуктан ушул кишинин өкүлдүн отурганынан пайдаланып, мен суранам. Мен деле өзүм жыргап кеткен жерим жок. Народный сродный байланын бардыгын алганым менен үй бүлөм өзүм жашаган жеримди жыргап кеткен жок, бирок үстүндө үйүм бар, астында казаным бар. Мына Мадинага бир бөлмө квартира, бир эле бөлмө квартира берип койсоңор болот. Себеби миллиондогондорду кустуруп атышат. Ошо кустургандан улам, ошо жана коррупционерлердин, эми бүгүн кечеде айтып кое берейин, эми келип калды. Миңдеген миллиондогон акчаларын кустуруп алып атат. Ошонун натыйжасында бүтүп атпайбы? Мына мектептер, жолдор, бала бакчалар, аэропорттор бардыгы ордуна келип атпайбы? Ошонун бир кымындай нерсеси. Садыр Нуркожоевич көңүл буруп баратып эле бир жерден бир бөлмөнү таап берип койсо болот, туурабы? Ылайым Садыр Нуркожоевдин Кудай өмүрүн берсин, Ташиевдин өмүрүн берсин. Ошо азыр ойлоп отурсаң, биздин ошол Кыргыздын жеринен айлансаң болот экен. Бирок башкача касиеттер ушунчалык кичинекей уюмдан берип коррупцияга өткөн экен, ошонун баарын тазалап атат. Ылайым ушуларга өмүр берсе экен. Биз окшогон калемгерлерге, менин бул калем боюнча кызым, мен мунун бардык тагдырын билем. Кыздын тагдыры айланайындар эркекке байланышкан, эркектин тагдыры кызга байланышкан. Мына ушул жакшы бир жигиттин колуна түшсө, гүлдөбөйт беле, не деген чыгармалар жазат эле. Тагдырым ушул экен, бир зөөкөргө чыгып алып, ушундай жаман абалда калып оорукчан болгонго чейин жеттиң. Бул кыздын көңүлүн гүл кылган бул эр жигиттин өрүшүн гүлдөткөн кыз бала. Бул гармония болбой калган буларда. Ошон үчүн мен айтып койгон үчүн кечирип коюн, анан Кудай өмүрүңдү берсин. Анан бул бир Кудайдын бизге берип койгон өзгөчө акым болуп чыккан. Бир эле нерсени айтпайынбы?
Мен сага талакмын дейт, сүйүүчүн айткандачы. Ал эми башка орозомун дейт. Муну ким ойлоп та, кимдин ойуна келет мындай саптар. Анан башка саптар да толуп атат. Ошондуктан бүгүн мен өзүмдүн бир тууган бир эле кызым бар төрөгөн. Ошондой эле экинчи кызым ушул кызым. Ушул менин бүт бардыгы азап тозогу көз алдымда. Атасын апасын дагы мен билем, биз катышып жүргөнбүз. Колуман келишинче каралашкан күндөрүм болду. Өзүм үйүмдө бактым, муну кыйналып аткан жерде келели мага башым ооруп. Ошентип жүрдү. Анан эми коомчулукта атым билинип, мындай элдин алдында чаткырап жайнап турасың. Эл мына бийлик жактан сага кол